Түзөөдө Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Ислам мамлекети тобу Түркияга чектеш Сириянын Кобани шаарына кайрадан чабуулун баштады. Жылдык экономикалык форумда Орусия санкцияларга карабастан тайманбай алдыга баратканын айтат. Бул өлкө тегирмен, гүл жана албетте сыр үчүн таанылган. Бирок голландиялыктар дүйнөдөгү бою эң узун калк. Биз анын себептерин иликтедик. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун согушкерлери Кобани шаарына чабуулун баштады. Түркия менен чектеш Сириядагы шаарда жангештилердин жардыруусу болуп, 30 жөн жай тургун каза тапканы маалымдалууда. Январь айында күрд куралчандар АКШ баш болгон коалициянын жардамы менен Кобани шаарын көзөмөлгө алган. Бул видео үнсүз болсо да Кобанидеги бомба жардыруунун күчү дээрлик сезилип турат. Бул башталышы гана. Кобани кайрадан чабуулга кабылып, өрткө чулганды. Ислам мамлекетинин согушкерлери чабуулду шаар ичиндеги бир нече жерден баштады. Жардыруунун артынан жардыруу угулуп жатты. Бирок согушкерлер бара-бара жок кылынганы кабарланды. Жихадчылар Түркия менен Сириянын чегарасынан кайтып жаткан качкындар кейиптенип шаарга кирип келсе керек. Айрымдар күрд бөлүмдөрүнүн формасын кийип жашырынган. Кобанини бошотуу оңойго турган жок. 5 ай бою ар бир көчө үчүн согуш жүрдү. Шаарды батыш коргойбуз деп убада кылган. Коалиция абадан чабуул жасап жатып, жылышка жеткен эле. Мен ислам мамлекети сүрүлүп чыгаар замат шаарга кирип келдим. Акылга сыйбаган кыйроого күбө болдум. 10 миңдеген кишилер кайтып келди. Бирок курулуп оңолгон нерселер жокко эсе. Шаар кыйраган бойдон турат. Ислам мамлекети пропагандалык видеолорун көрсөтүп жатканы менен Сириянын түндүгүндө колдоосу солгундады. Бирок алар жакында кыйрачудан эмес. Кобани бүгүн чабуулга алынып жатса, чыгыш жактан жихадчылар дагы бир жерге сокку урду. Кобаниде жарадар болгондор Түркиянын Суруч шаарында дарыланууда. Бул чабуул Ислам мамлекети Кобаниге дагы деле көз артып жатканын көрсөттү. Шаардагы күрттөр болсо каршы турууга даяр. Орусиялыктар Европадан келген товарлар, мисалы сыр же шоколаты жок жашай алабы? Бул аптада Орус өкмөтү батыш өлкөлөр өндүргөн айрым азык-түлүккө салынган тыюуну узартабыз деп билдирди. Орусиянын маалымат каражаттары жергиликтүү тургундар эч кыйналган жок деп кабарлашууда. Украинадагы кырдаалдан улам Орусияга каршы салынган экономикалык санкцияларга 1 жыл болду. Орусиянын Давосы деп атыккан жылдык экономикалык форумда байланыштар менен келишимдер түзүлөт. Бир кезде бул батыш инвесторлору үчүн өткөн иш-чара эле. Орусияга каршы санкциялар орногону андай болбой калды. Санкцияларга 1 жыл болсо да Путиндин маанайы көтөрүңкү. Орусия татаал жол аркылуу ишенимдүү түрдө өтүп баратат, деди Путин. Учурда Орусиянын Европа биримдиги менен энергия жана финансы байланыштары чектелген. Бирок өлкөнүн саясий маанайы жаман эмес. Бизди басынтып жатышканы мага жакпайт. Бирок мен үчүн орус компаниялары үчүн бул жергиликтүү гана эмес, чет элдик рыноктарды да өндүрүш аркылуу камсыздоого шык берет. Орусия Крымды бөлүп алып, Украина чыгышындагы жекчилерди колдоп жатканы үчүн Европа санкцияларды жарыялаган. Ансыз да нефти арзандагандан жүдөгөн Орусия бир топ кыйналууда. General Motors компаниясы ушулайда Санкт-Петербургдагы заводун жабат. Машина сатуу кескин азайган. Форумдагылар абал оор экенин жашырган жок. Менимче санкциялар максатына жеткен жок. Анткени Путин саясий кысымга жооп бербейт. Бирок экономикалык жактан Орусия абдан кыйналууда. Өсүү басаңдады, жашоо стандарты түштү. Расмий билдирүүлөр эмне деген күндө да бизнес мурункудай болбой калганы анык. Түзөөдө BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Армениянын баш калаасы Ереван шаарында нааразылык акциялар уланууда. Демонстранттар электрдин баасы кескин көтөрүлүп жатканына нааразы. Шейшемби күнү демонстранттар президенттин резиденциясына барган жолду бууп, полиция кызматкерлери суу аттырып активисттерди таркаткан. Учурда нааразылык акциялар тынч өтүүдө.
Эл аралык донор өлкөлөрү зилзаладан жабыр тарткан Непалга жардам катары 3 миллиард доллар берерин билдиришти. Анын дээрлик 50% Кытай жана Индия тараптан түшөт. Непал өкмөтү жаздагы жер титирөөлөрдүн кесепеттерин жоюуга 7 миллиард доллар керек экенин маалымдаган. Донор өлкөлөрү тез арада жардам көрсөтпөстөн каражатты узун мөөнөттүк долбоорлорго жумшап жатканы үчүн Непал бийлигин сынга алышкан. Европа биримдиктин Грециянын карызы боюнча сүйлөшүүлөрү натыйжа берген жок. Уюмдун финансы министрлери кризисти жөнгө салыш үчүн 4-чү жолу жолугууда. Сүйлөшүүлөр жекшемби күнү уланат деп күтүлүүдө. Сүйлөшүүлөрдүн төрагасы Грек өкмөтүн эл аралык кредиторлор сунуштаган долбоорду кабыл алууга кеч боло элек деп билдирди. Голландиялыктардын бою узун экенин баарыбыз эле билебиз. Учурда голландиялыктар дүйнөдөгү бою эң узун калк деп таанылган. Бирок 150 жыл мурун алардын бою америкалыктардан 7 сантиметрге чейин кыскараак болчу. Демек голландиялыктар боюн кантип өстүрүштү? 42 жаштагы Астрид эгиздердин энеси жана анын бою абдан узун. Бирок Голландияда буга эч ким деле таң калбайт. Себеби бул өлкө дүйнөдөгү бою эң узун мамлекет деп таанылган. Астриддин бою 2 метр. Албетте азыр уялбайм. Менин боюм тез өстү. 12 жашымда эле боюм 2 метр болчу. Боюм узун жана арык болуп абдан уялчумун. Окумуштуулар голландиялыктардын бою эмне себептен узун экенин талкуулап келишет. Соңку изилдөөлөргө ылайык, окумуштуулар бойдун узундугун табигый тандоо менен байланыштырышат. 150 жылдын ичинде голландиялыктар орточо эсеп менен алганда 20 сантиметрге өскөн. Ал эми ошол эле убакытта америкалыктар 6 сантиметрге өстү. Айрым изилдөөлөр бою узун голландиялыктар көп балалуу болгондуктан алардын гендери балдарына өтүп жатат деп жүйө келтиришет. Бирок АКШдагы окумуштуулар бул жүйөлөр голландиялыктардын бою эмне себептен тез өсүп жатканын түшүндүрбөйт деп айтышууда. Албетте, голландиялыктардын генин алсак, алар калк катары бою узун болот деп жормолдосок болот. Жума күнү жергиликтүү тургундар байыркы Огмар шаарчасындагы сыр базарына келишет. Айрымдар голландиялыктар сүт азыктарды көп колдонгон үчүн бою узун деп айтышат. Албетте, сүттөгү кальцийлер адамдын сөөгүн өстүрүүгө жардам бериши мүмкүн. Себептер көп, бирок бою узун голландиялыктар учурда башка кыйынчылыктарга туш болууда. Жергиликтүү тургундар имараттардын босоголорун бийиктетип, учактарда көбүрөөк орун сурашат. Эми спорт. Американын кубогунда Чили жарым финалга өттү. Чилинин курамасы Уругвайды 1-0 эсебинде жеңип алды. Уругвайдын эки оюнчусу кызыл айып карта алып, Чили оюндун соңунда гол киргизди. Эми Боливия же Перу жарым финалда Чили менен беттешет. Оюн жума күнү болот. Теннис. Уимблдон мелдештин алдында оюнчулардын рангтарын жарыялады. Новак Джокович эркектердин биринчи ракеткасы болуп кала берет. Экинчи орунду Роджер Федерер ээлесе. Британиялык Анди Мэри 3-чү ракетка болду. Рафаэль Надаль 10-чу орунга түштү. Серена Уильямс айымдардын биринчи ракеткасы болду. Петра Квиттова болсо дүйнөнүн экинчи ракеткасы деп таанылды. Жеңил атлетика. Атактуу тренер Альберто Салазар өз кайрылуусунда допингге эч качан уруксат берген эмесмин деп билдирди. Тренер 2002 жылы жөөгүлүк Гален Рупка тыюу салынган дары берген деп айыпталган. Учурда АКШнын допингге каршы агенттиги окуяны териштирүүдө. Өткөн айда Салазар машыктырган 6 атлет сурак берген. Жаңылыктардын соңунда АКШда кызык окуя болду. Колорадо штатында мышык терезени карап турса, арстан келсе болобу? Бул видеону Том Мейп тартып, эки жаныбар бири-бирин көпкө чейин тиктеп турганын айтты. Балким алар бир сыр менен бөлүшкөндүр. Эми интернет сайтыбызга чакыра кетейин. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан Америка, Франциянын президенти Франсуа Оландты тыңчылык кылганы тууралуу генерал-лейтенант Токон Мамытовдун пикирин окуй аласыз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.